Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу президенттин өкүлү Алмаз Акунжанович. Конституциянын 16 беренесинде 5 пунктта мындай деп жазылып турат. Тарыхый маданий мурас эстеликтери, архитектуралык, археологиялык объекттер жана табылгалар мамлекеттик менчиги болуп саналат. Алар мыйзам менен өзгөчө корголот деп жазылып турат. Ушуга нормага ылайыктуу 1999 жылы 22 июлда Кыргыз Республикасында атайын мыйзам кабыл алынган болчу. Ал мыйзамды аткарыш үчүн өкмөт атайын токтом менен мамлекеттик тизме бекиткен. Ушул жерде 583 тарыхый объекттерди жазып койгон болчу. Өткөн айда мен ушундай маселе көтөрдүм эле. Мында коркунучтар болуп атат, тиги көптөгөн имараттар талкаланып атат, кетип атат деп. Так айтканда талкалоо болуп атат. Тизмедеги объекттер бирден чыгарылып, бузулуп, жок болуп атат. Айта кетсем, Ала Тоо кинотеатр маңдайында тарыхый типография болчу эле, ал жок. Ысык көл мейманканасы болчу эле, ал жок. Панфилов дивизия атындагы музей болчу эле. Ал музейди талкалап, 3800 тонна арматурага алмаштырылды өкмөт. Ошондой эле Акула ипподрому жок болду. Батыш жана чыгыш автобекети, ВДНХ, бул выставка достижений народного хозяйства. Ал деле талканып, азыр конгресс курулуп атат. 18 февраль күнү президент иш башкармалыгынын сунушу боюнча ведомство аралык комиссия дагы бир топ объекттерди тизмеден чыгарды. Анын ичинде Турдакун Усубалиев атындагы аянтта жайгашкан 2 тарыхый имаратыбызды тизмеден чыгарылды. Бул Абдумомунова 205, Абдумомунова 207. Так айтканда азыр жогорку сот жайгашкан имарат жана 2 министрлик жайгашкан имарат. Жакында буюрса биз ошол жака көчүп убактылуу иштейбиз. Ушул 2 Кыргызстан кылган, Бишкек кылган 2 имарат ошол коргой турган тизмеден чыгарылып турат. Эмне максат менен инвесторлорго беребиз деп. Аз болгонсуп Маданият министрлиги азыр бир мыйзам киргизип атат. Ошол боюнча инвесторго тарыхый объекттерди бергенге мүмкүнчүлүк беришибиз керек деген сунуш. Ага чейин сот жайгашкан имараттын үстүнү канттан чыгарган цемент шиферный плитка менен чаптайбыз деген аракеттер башталган. Ак үйдө ошо менен чаптап таштаган. Сыртыны боеп койсо эле ичи өзгөрөт болмок беле. Дүйнөдө ушундай имараттар корголот. Корголуп туруп ремонттолот. Ошол жака балдарды алып барат. Бул ушул жерде биздин тарыхыбыз. Кыргыз элинин улуу инсандарыбызга Сыдыковко, Айдарбековко, Абдрахмановко, Орозбековко, Арабаевко президент Садыр Жапаров жогорку баа берип, эл баатырдын наамын ыйгарды. Абдан жакшы кадам. Бирок ошол кишилер иштеген, ошол кишилер курган имаратты талкалоого жол берилип атат. Бираз менин оюмча бул туура эмес. Ошол эле Кара Кыргыз автономиялык область түзүлгөнүнө 100 жылдыгына арналган медаль деп президент чыгарып, 100 киши сыйланган. Бул деле жакшы нерсе. Бирок ошол датага арналган ошол кишилерибиз, улуу кишилерибиз эмгектерин баалабай, алар жасаган нерсени жокко чыгарып атабыз. Бишкектеги 3 имарат, эски жогорку кеңеш, жогорку соттун имараты, Маданият министрлигинин имараты бул биздин мамлекеттүүлүк түпкү пайдаланып түзгөн адамдар иштеген имараттар. Бул тарыхыбыздын бирден бир эң маанилүү баракчалар деп эсептесек адашпайбыз. Ошондуктан аларды эч кандай инвестор эмес. Бюджет жакшы, бюджет көп болуп атат. Муну жок деп эч ким айта албайт. Ошондуктан ошону ремонттоп карап турса болот да. Мен ойлоп атам, бул жерде мурунку министр Максутов Алтынбек кеткени бир себеп ушул болгон болуш керек да. Себеби ал каршы болгон. Ал жетектеген комиссия каршы чыккан. Бирок бир аздан кийин 18 февралда башка комиссия курамы башка болуп туруп, макулдукту чыкпай берип койду. Бир топ объекттерди тизмеден чыгарып, эми аларга мүмкүнчүлүк толук берилип атат. Инвесторлорго берип, мен түшүнбөйм. Ойлоп көрсөңөр, Рейхстагта инвестор барып ээлеп алса, Вашингтондогу Ак үйгө инвесторго берген деген, Москвадагы Кремльди инвесторго берген деген ойго да келбеген сөз да. Бизде болот экен да. Президенттин иш башкармалыгынын сунушу менен деп токтом чыгат. Ошондуктан мен мындай ойлоп атам да, биз тез арада ушул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө максаты менен депутаттык комиссия түзүп, жок дегенде комитеттин негизинде же комиссия түзүп, ушул маселени терең изилдеп туруп бир жыйынтыкка келсек жакшы болот эле да. Акыры биздин азыркы өзгөрбөгөн гимндин акыркы сөздөрү ушинтип эле айтылган да.
бизге жеткен ата салттын мурасын ыйык сактап урпактарга берели деп. Биз болсо ташты да калтырбайын деген аракет сезилип атат да.